Кадамжай шаарына караган Пүлгөн айылында бош жаткан дөңсөлөр тегизелип өздөштүрүлүп жатат. Анда жер категорияларын берүү 4 бөлкө бөлүнүп каралган. Турак жай, өндүрүш, айыл чарба жана чайкан ишканаларды ачууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жерди өздөштүрүү Алга Кадам коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашып жатат. Жергиликтүү жашоочулар үчүн турак жай салууга 10 соттуктан жер тилкеси берилет. Ал эми өндүрүштүк соода саттык үчүн 50 сотук аянт каралган. Бүгүнкү күндө ушул Алга Кадам каналынын долбоорунун биринчи этабынын бир 70-80% жетип калдык. Буюрса ушул айда 100% бүтүрөбүз деген максаттабыз. Азыр бүгүн өзүңүздөр көргөндөй ушул техникалар азыр иштеп жатат. Бул головной жагы азыр техникалар иштеп жаткан жери. Азыр нар жагында дагы техникалар өз жумушун аткарып аткан убагы насип кылса тез арада бүтүрүп элге кызмат кылат деген мааниде жумуш жасап атабыз. Жаңы өздөштүрүлө турган аймакка суу алып келүү үчүн бүгүнкү күндө Алга Кадам каналы курулуп жатат. Курулуш иштери 4 этапка бөлүнүп, учурда биринчи этаптын 70-80% бүткөрүлгөн. Аймакта иш кызуу жүрүп, куруу иштери өз убагында жүргүзүлүүдө. Ага 50гө чукул жумушчу тартылган. Канал курулуп бүткөрүлсө 7000дей кожолук суу менен камсыз болуусу күтүлүүдө. Иштер жакшы кетип атат. Графиктен 15 күн 20 күн алдыда кетип атабыз. Ушинтип техникалар иштеп турса, bir ayın içinde tonu jarı ötüp ketebиз, Kuda kalasa. Өздөштүрүлүп жаткан аймактын аянты 4200 гектар, ирригациялык объекттин узундугу 27,8 чакырымды түзөт. Ал эми долбоордун болжолдуу наркы 634,2 миллион сом. Белгилей кетсек, долбоорду ишке ашыруу үчүн жарым-жартылай Алга Кадам коомдук бирикмесинин каражатынан, жарым-жартылай республикалык бюджет тарабынан каржыланаары белгилүү болгон. Мадина Эсенова, Ислам Толбаев, Алтын бешик жаңылыктары.